Audio Jungle. New TV Show программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мир Абдылдаева, саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин рубрикабыздын коногу бардыгыңыздарга белгилүү 2018 Мистер Универсал амбассадор сынагынын ээси, Кыргызстандын эң сулуу мырзасы Аскат Осмонов. Саламатсызбы, Аскат? Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Салам. Салам. Анда мен сага алгач оюндун шарты менен түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар. Ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Даярсызбы? Даярмын. Анда биз да даярбыз. Баштадык. Мистер Кыргызстан 2018 наамын алыш үчүн мен Көп иштедим. бул жашоодо кумир туткан адамым. Тония Махмуд. Жакшы сүрөт чыгыш үчүн кайра сүрөткө түшөм, антпесе? Унутуп калам движенияларды. Келечекте мен Модель. эгер мен президент болсом, Жолдорду ондомок. кыздардын мага жакпаган сапаты бул. Көп жазып калышат. Мектептеги эң кызыктуу күн. Прогулять эткен күндөр. Эфирге келе жатып мен бир нерсени аябай ойлондум ал. Математиканы сурабаса эле деп. Кеңси суроолор чыгармачылык. Чыгармачылыкта сизди колдогон адамдар барбы? Атам мен апам. Мурунку Аскат менен азыркы Аскаттын айырмасы? Асман мен жердей. Конкурста эң кыйын болгон учур? Аттар мен. Сиз жаман көргөн сабак? Математика. Мектептеги окуучулар кандай мамиле кыла башташты? Саламдашып, учурашып, күлүп, чыргап, жайнап. Кайсы кесипти тандаганы турасыз келечекте? Телеведущий, журналистика. Кыргызстан эмнеси менен өзгөчө сизге? Тоолор менен. Болду окшойт. Кеңси тигилже бул деген суроолор сахна же мектеп? Сахна. Сүрөткө түшүү же тартуу? Сүрөткө түшүү. Сүрөт же видео? Сүрөт. Телефон же планшет? Телефон. Англис тили же орус тили? Орус тили. Кийинүү классика же спорттук? Классика. Жай же жаз? Жаз. Адабий окуу же математика? Адабий окуу. Кеңси мектеп суроолор адамдын жүрөгү канча камералуу? 4. Туура. 8 көбөйтүү 8? 64. Туура. Адамдын канча омуртка тутуму бар? 33-34, 1 метрде канча сантиметр бар? 1 сантиметр. Туура. Эртештүк кандай эпос? Батыр эпос. Туура, батырдык эпос. Чүй облусту качан түзүлгөн? 1910 жыл. Ой, 1990 жылдары. Туура, 90-жылы 14 декабрда. Талас облусунун аянты? Билбейм экен. 11,4 миң километр квадрат. Ысык көлдө канча айыл кыштак бар? Билейм. 20. 181. Жалал-Абадта канча шаарча бар? Билбейм экен. Сиз 8 шаарча бар. Бишкек борбор статусун качан алган? 2003 жылда, жок, 2000 жылдары. Бул Бишкекте 1878 жылы. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Аскат. Сиз 3 мүнөт ичинде 33 суроого жетишкен жоксуз. Сиз 2 мүнөт 39 секундта 33 суроого жетиштиңиз. Демек сиз уттуңуз. Да ладно. Вопростор көп. Мен билбей да калыптырмын, чо. Мынакей. Сиз жеңдиңиз, бирок акыркы суроолорго толук жооп бере алган жоксуз. Бирок биз ойлойбуз, унутпайсыз деп. Жок, унутпайм. Но кыргыз сөздөр кичине кыйынчылык болуп калды. Так. Унутпайсыз. Унутпайм, конечно. Мынакей, анда алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы. Кийин ал тапшырманы мен аткарам. Таблица умножения жакшыраак айтып берсинчи. Жакшыраак айтып берсин. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, мурунку конок калтырган тапшырманы көрдүк. Ал эми Аскат мага ийгилик кала, мен баштайын. Мен дагы. Я верю в вас. Менин дагы мектепти бүткөнүмө 3 жыл болуптур. Анда баштадык. 2 жерде 1-ң 2, 2 жерде 2-ң 4, 2 жерде 3-ң 6, 2 жерде 4-ң 8, 2 жерде 5-ң 10, 2 жерде 6-ң 12, 2 жерде 7-ң 14, 2 жерде 8-ң 16, 2 жерде 9-ң 18, 2 жерде 10-ң 20, 3 жерде 1-ң 3, 3 жерде 2-ң 6, 3 жерде 3-ң 9, 3 жерде 4-ң
12, 3 жерде 5-ің 15, 3 жерде 6-ың 18, 3 жерде 7-ің 21, 3 жерде 4-ің 24, 3 жерде 8-ің 24, 3 жерде 9-ың 27, 3 жерде 10-ың 30. 8'den başlayıp sıra. 8, maqul. 8 жерде 1-ің 8, 8 жерде 2-ің 16, 8 жерде 3-ің 24, 8 жерде 4-ің 32, 8 жерде 5-ің 40, 8 жерде 6-ың 48, 8 жерде 7-ің 48, 56, 8 жерде 8-ің 64, 8 жерде 9-ың 72, 8 жерде 10-ың 80. 9 жерде 1-ің 9, 9 жерде 2-ің 18, 9 жерде 3-ің 27, 9 жерде 4-ің 36, 9 жерде 5-ің 45, 9 жерде 6-ың 54, 9 жерде 7-ің 63, 9 жерде 8-ің 72, 9 жерде 9-ың 81, 9 жерде 10-ың 90. Справились. Рахмат, мынакей мен тапшырманы аткардым. Ал эми Аскат, бизден кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки конок ким болбосо деле бир белгилүү бир спортсмен менен рингке чыксын расына рас. Сага ушундай тапшырма калтырматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы күтүңүздөр. Биз кийинки берүүлөрдөн амандашабыз. Саламатта калыңыздар.